Assalamu алейкум, туғандар. Біздің инкубаторымыз даяр. Инкубаторымыз бұл полный автоматический, фермерский деп қойды. Бұл обзоры бұл заводской обзордан алынған, как заводской жасалған. Азыркы учурда бұл инкубаторларды көрөм десеңер, ошо интернетте обзорлору бар. Белоруссияда жасалат көбүнчө. Бұл инкубатордун сырты бұл пластиковый айнек. Өзү заказ бергенбиз. Ал бұл контролеру автомат контролеру заказ кылынган. Аябай жакшы контролер. Влажность, температура, переворот, вентилятор, охлаждение бүт өзү автоматически контроль кылат. Инкубатордун ичи боюнча айта кетсек, бул инкубатордун ичи мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде бул өчүрүп жандыра турган кнопка светтики жандырып болсун. А бул вентилятор. Вентиляторду өчүрүп жандырсак болот. Ал эми бул автоматы. Контролер бүт өчүрүп, инкубатор өчүрүп жандырат. Ичи боюнча айтсак, бул лотоктору кытайский лотоктор. Атайын заказ берилген, пластиковый. Ящиктери бул 88 тукумдан жумурткадан батат. 88 жумуртка бар, булар 88 жумурткадан ошондо 264 общий 264 жумуртка батат. Ичинде бул датчиктери, бул температуранын датчиги, бул охлаждение, влажность датчиги, ал эми бул артта турган вентилятор кичинекей. Бул охлаждение ар бир 12 саатта бирден абаны тазалап турат. Ал эми бул перевороттун моторчугу. Перевороттун моторчугу ар 4 саатта өзү айлантып турат автоматически. Бул боюнча айтсак, 18 күндө бул переворот айланбай айландырбоо керек, себеби түз абалда горизонтальный положение кылып жатышпаш керек, ушундай кылыпчы. Анда бул шнурду үзүп коебуз бул жерден, переворотту. Муну үзүп койсок үзүлөт. Ошону үзүп койгондон кийин бул переворот иштебейт. Түз абалда тура берет. Ал эми бул автоматтын ылдыйында, инкубатордун ылдыйында бул влажностьтун ящиги, бул пластиковый атайын суу куюлат. Атайын суу куюлуп, вентилятор менен влажность таркатып берет. Переворот өзү автоматически айланып турат, көрүп атасыңар. Ар 4 саатта өйдө, мисалы мына ушундай абалда азыр өзү айлантырып атат. Андан кийин 4 саатта кайра ылдый 45 градуска айландырып турат. Эч кандай мындай убаракерчиликтин кереги жок. Өз контролдоп, өзү айландырып турат. Инкубатор мисалы аябай жакшы жасалды. Бунун 18 күнү жумурткалардын баарын алып туруп, мисалы алсак, бул атайын өзүнүн выводной ящиктери болот. Алар мына жасалган фанерадан выводной ящиктери, аябай бышык. 3 ящиктен турат. Жумурткалар ушуга которуп, кайра бунун ичине жайгаштырып, горизонтальный положение коюп коет. Инкубатордун жашалысы аябай жакшы жасалды. Мынакей. Бул сырттары бул темирден угольниктер менен жасалат, атайын. Себеби мына бул инкубатор бышыгыраак болуш үчүн. Ал эми бул жашыл болуп турган атайын сатылып алынган сэндвич панель деп коет. Булар ошол инкубатордун ички бөлүгүнө коюлат.
Mına tuğanlar. İçi sırtı görünüşü şunday.